Seni manisin aytayım, uşundan araya joldursan, atan gördüğünü bu karanın bıyağı, buzulgan çambın barzağı, aksakalı elini bıçak, kekin çıkandın muz vuracak, atanın gölü yaylangan, töre boyu. Ысык-Көл облусунун Чолпон Ата шаарында кереметтүү көл жээгинде түрк тилдүү элдердин салттуу музыка искусствосун алып жүрүүчүлөрү чогулган. 4 сентябрдан башталган эл аралык симпозиумда түрк тилдүү элдердин музыкалык салттарын изилдөө, сактоо жана жайылтуу маселелери көтөрүлүүдө. Эгемен тарыхыбызда көрүнүктүү окуялардын бири, урунчуктуу окуялардын бири болуп жатат. Биринчи жолу түрк дүйнөсүндөгү салттуу музыкалар тууралуу салттуу, нарктуу сөз болгон турат. Бул абдан жакшы көрүнүш. Бүгүн болсо биздин комуз өнөрүбүзгө, комуз дүйнөбүзгө болгон басым болот. Бир топ аалымдардын, Казакстандан, Түркияден келген аалымдардын ушул жагдай тууралуу докладдарын да угабыз. Негизги эле максат түрк дүйнөсүнүн маданиятын, түрк дүйнөсүнүн музыкалык, анын ичинде салттуу музыкалык мүнөзүн өстүрүү, өнүктүрүү жана аны жаштарга жеткирүү максатында илимий эмгектер аркылуу, ар кандай дарстар аркылуу кеңири жайылтуу маселеси болуп атат. Иш-чара президенттин Комуз күнү жөнүндө жарлыгынын аткаруунун алкагында ишке ашырылып, түрк тилдүү элдердин салттуу музыкасын алып жүрүүчүлөр өнөрүн коомчулукка таанытуу максатын көздөйт. Салттуу музыканы өнүктүрүү максатында анан бир канча жылдан бери мынакей 9 сентябрь Комуз күнүн белгилеп атабыз. Ошолорду дагы бекемдөө максатында салттуу музыканы дагы тереңирээк казып, аларды изилдөөчүлөрдү чоңойтуп, кыргыздар эле изилдебесин, бүтүндөй биздин салттуу музыкабызды түрк дүйнөсү изилдесин, дүйнө жүзү изилдесин деп, бүгүн окумуштууларды чакырып биринчи симпозиумду өткөрүп атабыз. Мындай симпозиумдар дүйнөнүн ар кайсы мамлекеттеринде өткөрүлүп жүрөт, бирок бизде биринчи жолу өткөрүлүп атат. Ошондуктан ушул бир канча өлкөдөн келген окумуштуулар ушул 4 күн бою түрк дүйнөсүнө байланышкан, биздин маданиятка байланышкан салттуу музыканы казып, изилдеп, анан илимий жактан көптөгөн далилдерди беришет, көптөгөн материалдарды беришет. 5 күнгө улана турган симпозиумда изилдөөчүлөр салттуу музыка жаатында бир катар актуалдуу темаларды көтөрүшөт. 10дон ашык катышуучу өлкөлөр тарабынан сунуштар жана пикирлер бир аянтчага топтолот. 20дан ашык мамлекет катышып атат. Ошол эле учурда 73 илимий баяндама. 5 күн бою биз ошол 73 илимий баяндаманы буйруса угабыз. Өзгөчө бул гибриддик форматта өтүп атат. Мындайча айтканда онлайн жана офлайн форматта. Мына бүгүн 30дан ашуун илимий ошол ишти алып жүргөн окумуштуулар биздин жергебизге келип олтурат, касиеттүү көлүбүзгө. Эске салсак, иш-чара маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясат министрлигинин жетекчилиги алдында. Кыргызстан салттуу музыкасы фонду жана Асылбек Алтымышбаев атындагы философия, укук жана социалдык саясий институту менен биргеликте өтүп, эл аралык Евразия институту тарабынан колдоого алынууда. Арген Маджитов, Чыңгыз Садыков, СТВ.